Анжелика, Асема мага чалып итсиң, акмаксың деп өчүрүп салып атат. Ырчы Анжелика актриса жана ырчы Асемага чалып итсиң, акмаксың дегенин айтат. Көөсү жоктор элге даттанат. Мен элим эле айта аламын. Ушул Асема деген кыз кечке мага чалып итсиң, акмаксың деп кыйкырып, өкүрүп телефонду коюп салып жатат. Мен айттым, кел жолугалы, сүйлөшөлү, бирок ортодо улуу адамдар болушу керек деп. Мага чалып, кой кыздар урушпагыла деп жаткан улуу ырчы эжекелерден суранат элем. Асема экөөбүздүн сүйлөшкөн сөздөрүбүзгө күбө болуп, чекит коюп берип койбосоңуздар, мен буга чейин эле аны менен сүйлөшүүгө аракет кылам. Бирок 1,5 ай өткөндөн кийин кайра эле башталат. Мен такыр түшүнбөйм, мага 3 пост арнаптырсың, сага рахмат дейт ал. Эске салсак, ырчылар Анжелика жана Асема Инстаграмдагы жеке баракчалары аркылуу чырдашып жатышат. Буга себеп катары актриса жана ырчы Асемага ырчылардын баары чуркап жүрүшөт. Сиз көрүнбөйсүз, Анжеликага датка наамын бериш керек деген комментарийге мени эри бар аял деп коет деген жообу себеп болгон. Буга жооп катары Анжелика, буга чейин эле өзүңдүн акылсыздыгыңды көрсөтүп келгенсиң, бирок чегиңе жетти, эрим жок эшекте калап жүргөн жокмун деп жооп берген. Мавлян Аскарбеков: эртеңки депутаттык менен вице-премьерликке өзүмдү даярдап жатам. Мавлян мырза, алдыдагы парламенттик шайлоого катышайын деген оюңуз барбы? Мен билгени бала күнүңүздөн шайлоолорго катышып эле келе жатасыз. Бул жолу да бир чамынып көрөсүзбү? Же бийликтин даамын татып калган жаныңыз бул сапар аламанга ат койбойсузбу? Шайлоого буйруса катышам. 2005-жылдан тарта коомдук саясий иштерге жакындан аралашып, саясатта ошол эле оппозицияда мыйзам кароодо тажрыйба топтодум. Акыркы 2 жылда муниципалдык административдик тажрыйба алып, эртеңки депутаттык өкмөттөгү вице-премьерлик жана андан жогорку тепкичтердеги жоопкерчиликти алууга өзүмдү даярдап жатам. Бийликтегилерге, ак үйдөгү үлкөндөргө дагы деле ак карга боюнча калдыңызбы же президенттин командасынын ишенимине кирдиңизби? Ай, бирок ушу сизге ишенишпейт го. Ачык айтканда, мен өз позициямдан тайган жокмун, тайбайм дагы. Бирөөгө жагалданып кызмат алып, арам оокат кылчу конъюнктурщик эмесмин. Билимимди, тажрыйбамды, принциптеримди алдыга коюп иш кылам. Бүгүн заман өзгөрүүдө, талаптар күчөдө, мамлекеттин кызыкчылыгы, реформа, өзгөрүү кыла ала турган күчтүү кадрлар керек экенин, эл мамлекет үчүн кызмат кылуу зарылдыгын баары түшүнүп турат деп ойлойм. Президенттин команданын же бир партиянын ишеними эмес, элдин колдоосу зарыл. 2010-2015 жылдардагы шайлоолордогу фракциялардын депутаттардын жана Атамбаевдин тагдыры баарына сабак болушу керек. Жаңы мундагы жигиттер шайлоонун алдында 2015 жылдагыдай болуп, бир партияны сүрөйсүңөрбү же ар кимиңер ар кай жерге чачырап кеттиңерби? Саясат иштеринин эң кыйыны, саясатты пласкир арам кылган неадекват, мошенник, аферисттер көп. Принцип, намыс, данышмандык эмес, жеке кызыкчылыкка ооп кеткендер мындан көп. Жаңымуу кыймылында саясатта, оппозицияда күрөштө бышкан ишенимдүү, билимдүү, адекваттуу кишилер бар. Шайлоону кандай өткөрүү, катышуу боюнча кеңешип жатабыз, чечим кабыл алсак жарыялайбыз. Баса кайсы партиянын катары менен чыкчуудайсыз? Сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Мамлекетибизди туңгуюкка кептеген Алга Кыргызстан, Ак Жол, КСДП сыяктуу партияларга кошулбай өзгөртөбүз, өнүктүрөбүз деген күчтүү командага, партияга кошулууну көздөп турам. 3 тилде эркин сүйлөп, 2 жогорку окуу жайын артыкчылык менен аяктап, чет өлкөдө иштеп, оппозицияда, дебаттарда, административдик иште тажрыйба топтоп, чоң жоопкерчиликти алууга көп жылдан бери даярданып келем. Буйруса сүйлөшүүлөр аяктаган соң маалымат жыйынтыштырып маалымдайм. Боронов: Бишкекте абал бир топ оор, шаарга келбей туруңуздар. Бишкек шаарында эпидемиологиялык абал оор. Бул тууралуу 7-июлда өкмөт башчы Кубатбек Боронов билдирип, аймактардын тургундарын борбор калаага каттабай турууга чакырды. Аймактардагы жарандарыбызга айткым келет, Бишкек шаарына зарыл жумушуңуздар болбосо келбей туруңуздар. Бүгүнкү күндө Бишкекте абал башка региондорго караганда бир топ оор. Бишкек шаарынан да оорун алып аймактарга жайылтпаш үчүн барбай турууну суранам. Буга чейин барба, келбе, эшикке чыкпа десе болбой жаткан жарандарыбыз жок дегенде, бул жолкусунда түшүнүү менен кабыл алып айтылган шарттарды бир аз чыдап аткарып турсак жакшы болот эле деп ойлойм. Боронов кошумчалагандай, коронавируска каршы республикалык чам штабка облус аралык чоң автобустардын каттамын убактылуу токтото туруу маселеси сунуш кылынганы жатат. Жалпысынан 18 марттан 7 июлга чейин өлкөдө коронавирус 8141 адамдан табылды. Алардын ичинен 99 бейтап кайтыш болду, 2916 бейтап айыгып кетти. Пневмониядан март айынан бери каза болгондордун саны 224 кишиге жетти.
Атамбаевди Германияга чыгарып кетеби? Манас аэропортуна санавиациянын бир канча атайын учактары учуп келишкен. Бул тууралуу Twitter колдонуучулары жазып чыгышты. Алардын айтымында Нюрнбергден чыгып Бишкекке кечээ түнү конгон. Twitter колдонуучусу Bombardier 604 учагы COVID-19 менен ооруган бейтаптарды ташууга атайын ыңгайлашкан учак. Тактап айтканда тез жардам учагы. Учак керектүү жабдуулар менен камсыздалган деп билдирүү калтырган. Социалдык тармактын айрым колдонуучулары Бишкекке келген санавиациянын атайын учактары мурунку президент Алмазбек Атамбаевди алып кетүү үчүн келген деген маалыматтарды жазган. Учурда бул жаңылыктын канчалык деңгээлде чын экендиги такталууда. Депутат Чыныбай Турсунбековдун сөөгү жерге берилди. Бүгүн 7-июлда Бишкек шаарында Жогорку кеңештин мурунку спикери депутат Чыныбай Турсунбековду акыркы сапарга узатуу зыйнаты болуп өттү. Анын сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Туугандары, кесиптештери жана өкмөт мүчөлөрү белгилүү саясатчы менен коштошуу үчүн келишкен. Алардын ичинде Жогорку кеңештин спикери Дастанбек Жумабеков, депутаттар Дастан Бекешев, Төрөбай Зулпыкаров, вице-премьер-министр Эркин Асырандиев жана башкалар бар. Кыргыз эли оор жоготууга учурады. Жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбековдун сөөгү бүгүн аларча көрүстөнүнө коюлду. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков президенттин, депутаттардын жана жеке өзүнүн атынан маркумдун жубайына, балдарына жана жакын туугандарына көңүл айтты, деди парламенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрагим Нуракун уулу. Эске салсак, Жогорку кеңештин эки спикери КСДП партиясынын 5 жана 6 чакырылыштарынын депутаты, белгилүү саясий ишмер, бизнесмен Чыныбай Турсунбеков пневмония диагнозу менен ооруканага жаткырылган. Ал ИВЛ аппаратына туташтырылган болчу саясатчы 59 жашында 6 июль күнү көз жумду. Чыныбай Акуновду акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн өттү. Муфтий, тарыхта мындан да оор сыноолор болгон, сабыр кылалы. Өз кайрылуусунда муфтий элди сабырдуулукка жана санитардык эрежелерди сактоого үндөп, тарыхта мындан да оор сыноолор болгонун эске салган. Пайгамбарыбыз айткан, ыймандуулардын башына келген эпидемия аркылуу өлсө, ал шейит болгон болот. Ооруп жаткандарга Алла Таала шыпа берсин. Бири-бирибизге материалдык колдоо көрсөтө албасак да, жылуу сөз менен колдоо көрсөтөлү, деген Максат Ажы Токтомушев. Шайлоо 2020. Чоң казат, бир бол, республика жана башка бир нече партиялар шайлоого катышат. 2020-жылдын 4-октябрында өтө турган Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого катышуу ниети жөнүндө дагы 10 партиядан кабарлама келип түштү. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти. Ага ылайык бийлик элге Чоң казат, Кыргызстан Коммунисттер партиясы, Афганистан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясы, Актив Кыргызстандын жумушчулар партиясы, Республика Кыргызстандын агрардык партиясы, Бир бол, Демократ саясий партиялары шайлоого катышуу тууралуу кабарлама жөнөтүшкөн. Буга чейин Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого катышуу ниетин 7 партия билдиргени кабарланган. Мындан тышкары шайлоого катышуу тууралуу кабарлама берген партиялар төмөнкүлөр. Атамекен саясий партиясы, партия лидери Өмүрбек Текебаевтан кабарлама келген. Мекен ынтымагы партиясы, партия лидери Темирбек Асанбековтан кабарлама келген. Бирик партиясы, жетекчиси Кылыч Исмамбетовдун колу коюлган кабарлама келген. Бийлик элге саясий кеңештин төрагасы Калдан Эрназарованын колу коюлган кабарлама келген. Ордо партиясынын жетекчиси Мирбек Мияровдон кабарлама келген. Маалым болгондой, конституциялык мыйзамдын 6-беренесинин 1-2 бөлүктөрүнө ылайык Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин көрсөтүү шайлоо дайындалган күндөн тартып башталат жана шайлоо күнүнө чейин 45 календарлык күн калганда тагыраагы 2020-жылдын 20-августунда аяктайт. Сабырбек Жумабеков: өзүбүздү алдап убакыттан уттурбайлы, пневмония бул коронавирус. Травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун башчысы Сабырбек Жумабеков коронавирус бул пневмонияны жаратууда, экөөнү бөлүп карап убакыттан уттурбайлы деген видео кайрылуусун социалдык тармакка жарыялады. Коронавирус күчөп жатканда коронавирус пневмония өзүнчө оору деп кабыл албоо керек. Өзүбүздү өзүбүз алдабайлы. Кытайдан биринчи күнү чыкканда эле билинген COVID-19 бул амалкөй вирустардын бири экени, өзү гана жүрбөстөн башка бактерияларды кошо ала жүргөн оору экен. Ал мурунга тамакка киргенден кийин уктап жаткан вирустарды ойготуп, өпкөгө пневмонияны жаратып жатат. Биз убакыттан уттуруп жатабыз. Адамдын дене табы көтөрүлгөндө 3-4 күнгө чейин пневмония болуп жатат. Ал эми биз бул аралыкта рентген анализ чыксын дегиче
оору өтүшүп кетип жатат. Коронавирус башталганда температура болот, адам жөтөлөт, иммунитет алсызданат, дагы башка бактериялардын өсүүсүнө шарт түзүлүп калып жатат. Андыктан температура болсо, жөтөлсө дароо эле вируска каршы дарыларды кабыл алуу керек. Алар чала жан болуп жаткан бактериялардын күчөп кетпөөсүн шарттайт. Менде пневмония экен, коронавирус эмес дебестен уялбай эле дароо антибиотиктерди кабыл алыш керек. Расмий маалыматтарга ылайык, бир сутка ичинде пневмониядан 29 бейтап, коронавирустан 7 адам каза болду. 18 марттан 7 июлга чейин өлкөдө коронавирус 8141 адамдан табылды. Алардын ичинен 99 бейтап кайтыш болду. 2916 бейтап айыгып кетти. Ал эми пневмониядан март айынан бери каза болгондордун саны 224кө жетти.